Малика Динанын сүйүктүүсү жана болочок жолдошу казак актеру Эркебуланбы. Шоу-бизнес айдыңында мукам үндүү ырчайым Малика Дина жакында эле Айтчы сөйүн аттуу жаңы чыгармасына клип тартты. Клипке казактын белгилүү актеру Эркебулан Токтар башкы ойногон. Ошондон кийин эле Маликанын жалгыз эместиги маалым болгон. Бардыгы ырчайымды жандап жүргөн мырзага кызыгып калышкан эле. Ким деген суроого өздөрү эле жооп берип коюшкандай болду. Анткени ырчы онлайн жылдызы теле берүүсүнүн жалгыз эместигин ачыктап, бирок кыргызбы деген суроого жооп берген эмес. Көп өтпөй экөөнүн бирге түшкөн, бирге жүргөн мезгилдерин Instagram баракчаларына жүктөшкөн. Малика менен Эркебулан чыккан түз берүүдө эң көп берилген суроолордо дал ушулар болду. Бирок эч кандай жооп кайтарышкан жок. Андан соң берүүгө кошулган Анжелика Бекполиеванын фаны экөө жөнүндө баш кошоорун жазып чыкты. Ага да жооп беришкен жок. Ырчы Арсендин сүйүктүүсү турмушка чыгып кеттиби? Сахнага кадам таштаганы жалаң гана сүйүү темасында обон созгон белгилүү ырчы жигит Арсендин коңур үнүн жактырып, ага ашык болгон кыздар жок эмес. Буга чейин 2 жыл кыз жигит мамилесин куруп сүйлөшүп жүргөн кызы Жумагүл менен эки ажырым жолго түшкөндөрүнө көп убакыт болгон. Мына ошол экс сүйүктүүсү Жумагүл ырчы менен түбөлүккө кол кармашпай башка жигитти тандаптыр. Ал эми Арсендин да учурда жүрөгү бош эмес. Учурда Бегайым аттуу сулуу менен мамиле куруп, Арсендин качан бойдокчулук менен кош айтышаары белгисиз. Ырчы Эдил Маматов аялы менен ажыраштыбы? Таланттуу ырчы Эдил Маматов сүйүүгө кабылып, анысы ачыкка чыгып, кызуу талкуу болгон. Мындай маалыматтар жарыкка чыккан соң сүйүктүүсү турмушка чыгып, айтылган кептерге чекит коюлган. Бүгүнкү күндө Эдил мырза чыгармачылыгына кызуу киришип жаткан кези. Айтайын дегенибиз, жаңырларды жаздырып, чет жерде клип тарттырып калганына караганда, өзүн өзү алаксытып жатат окшойт. Анан да ырчы мырза жубайы Мери Шакулина менен жараша электигин билдик. Бирок балдары менен кезигип, аталык мээрим төгүп, материалдык колдоо кылып жаткан мезгил экен.